Саламатсыздар урматтуу интернет сүйүүчүлөрү. Сиздер менен Рajapov каналы Python программалоо тилин үйрөнүүнү улантабыз. Өткөнкү сабакта биз Python программасыны өз компьютерибизге установка кылганбыз жана аны иштетүүнү үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү сабактын башталарында өткөнкү сабакты кайталап алалы. Python программалоо тилинде программа түзүү үчүн 5 кадамды аткарышыбыз керек деп айтканбыз. Биринчи кадам бул Python программасыны ишке киргизүү, жаңы файлды түзүү, андан кийин кодду жазуу, жазылган кодду сактоо жана аны ишке киргизүү. Демек, практикада көрөлү. Python программасыны иштетүү үчүн Python папкасына кирип ишке киргизебиз. Андан соң экинчи кадам жаңы файлды түзөбүз. Жаңы файл түзүлгөндөн кийин биз бул жерге код жазабыз. Print салам. Жана муну сактайбыз. Ал үчүн файлды басып, save кнопкасын басабыз. Андан соң ишке киргизебиз. Мынакей. Биздин программа экранга салам сөзүн чыгарып берди. Мурдакы сабакта print функциясын колдонуу менен экранга салам сөзүн чыгаруучу программаны түзгөнбүз. Print функциясы маалыматты экранга чыгарып берет. Ал өзгөрмөлөрдүн маанилерин, ошондой эле туюнтманын маанисин да чыгара алат. Мисал катары карап өтөлү. Print функциясынын ичине салам сөзүнүн ордуна эки сандын суммасын чыгарсак да болот экен. Мынакей. 3 кошулган 5 бизге жообуну чыгарып берип жатат. 8. Демек, print функциясында каалагандай математикалык амалдарды аткарсак болот. Бүгүнкү сабакта эки санды кошуучу программа түзөлү. Ал үчүн эки санды кошууну аткаруучу программанын алгоритмин түзүшүбүз керек. Биринчи, колдонуучу тарабынан эки бүтүн санды сурайбыз. Аларды кошобуз, андан кийин анын жыйынтыгын экранга чыгарып беребиз. Маселенин шартында эске сакташ керек болгон маалыматтар пайда болду дейлик. Ушулар үчүн өзгөрмөлөрдү колдонушат. Өзгөрмө деген бул атка, тибине жана маанисине болгон чоңдук. Өзгөрмөнүн мааниси программанын аткарылуу учурунда өзгөрө алат. Өзгөрмөлөр бир гана маанини сактай алат. Ага жаңы маанини жазууда мурункусу өчүрүлөт жана аны эч кандай калыбына келтирүү да болбойт. Python тилинде өзгөрмөлөр биринчи колдонулганда эле, тагыраак айтканда, аларга алгачкы маанилери ыйгарууда эсте толук түрдө сакталат. Мисалы, ыйгаруу аткарууда a барабар 4. A деген өзгөрмөгө 4 деген маани бердик. Эсте A аталыштагы жаңы өзгөрмө түзүлдү. Эми ушул ат менен өзгөрмөгө кайрыла берсек болот. Анын маанисин окуйбуз жана өзгөртсөк болот. Мисал үчүн, бизде A өзгөрмөсү 4кө барабар. Эми ушул Аны экранга чыгарып көрөлү. Мынакей. A өзгөрмөсүнүн мааниси 4. Демек, туура. Экранга чыгарып берип жатат. Өзгөрмөлөрдүн атында латын тамгаларынын кичине жана баш тамгалары айырмалуу болот. Башкача айтканда, эгерде биз a барабар 4 жана чоң a барабар 5 деп жаза турган болсок, чоң аны экранга чыгарсак,
5 деген сан чыгып жатат. Демек, өзгөрмөнү жазып жатканда жана аны экранга чыгарууда туура колдонушубуз керек. Баштамадан ката кетсе, демек биздин программа туура эмес иштеп калуусу мүмкүн. Жана ошондой эле цифраларды жана астына сызылган сызыкты колдонсо болот. Колдон келсе, өзгөрмөлөргө ал кандай рол аткара тургандыгын ошол замат түшүнө тургандай тиешелүү аттарды беришибиз керек. Өзгөрмөнүн аты цифра менен башталбаш керек. Анткени трансляторго кайсы жерден цифра, ал эми кайсы жерден өзгөрмөнүн аты баштала тургандыгы айырмалоо кыйын болуп калат. Python тилинде өзгөрмөнүн тиби автоматтык түрдө аныкталат. Өзгөрмөнүн тиби жөнүндө кийинки сабактарда кеңири карайбыз. Алгоритмди жазуу үчүн биз үчүн маселени чечишибиз керек. Биз 3 маселени чечишибиз керек. Биринчи, клавиатурадан 2 санды киргизип, аларды өзгөрмөлөргө жазуу. Мисалы, А жана Б. Бул 2 санды кошуп, жыйынтыгын С деген 3-чү өзгөрмөгө жазуу. 3-чү, С өзгөрмөсүнүн маанисин экранга чыгарып берүү. Өзгөрмөнүн маанисин киргизүү үчүн input оператору колдонулат. Input функциясы колдонуучу тарабынан программага берилиштерди киргизүүгө мүмкүндүк берет. Биз колдонуучу тарабынан дедик, input функциясын колдонуп A деген санды киргизе алат. Бул сап аткарылгандан кийин система өзгөрмөнүн маанисин клавиатурадан киргизүүнү күтөт. Enter баскычы басканда бул маани A өзгөрмөсүнө жазылып калат. Мисал үчүн аны колдонуучу тарабынан киргизүүгө болот. Эми ушул алынган A саныны колдонуучу тарабынан киргизилген A саныны print колдонуучу A санын киргизди жана биз ошол эле санга 4 санын кошуп экранга чыгарып берели. Колдонуучу 4 деген санды киргизди. Not int. Бул жерде ката A оператору киргизилип жаткан A өзгөрмөсү бүтүн сан болуш керек деген катаны көрсөтүп жатат. Ал үчүн биз атайын функция бар. Бул int функциясыны колдонуп колдонуучу тарабынан бүтүн санды киргизип алсак болот. Мына 4 санын киргизди. 4 санына биз 4 санын коштук. Жообунда бизге 8 деген туура чыгарып берип жатат. Эми бизге алгоритмде көрсөтүлгөндөй 2 сан киргизишибиз керек. Ал үчүн A жана B деп белгилеп алалы. Int болуш керек деп атабыз. Жана ошондой эле input функциясын колдонушубуз керек. Чыккан санды S өзгөрмөсүнө барабарлайбыз. A плюс B. Демек 3 жана 4 саны керек. S санını экранга чыгарып алууну унутуп калыптырбыз. Ал үчүн print S. Үч жана 4.
Колдонуучуга түшүнүктүүрөөк болсун үчүн input функциясынын ичине түшүндүрмө жазып коелу. Бүтүн сан киргиз. Ушул эле түшүндүрмөнү b өзгөрмөсүнө да жазып коелу. Мына эми биздин программа колдонуучуга түшүнүктүү болду. Иштетип көрөлү. Бүтүн сан киргиз. Демек, бүтүн сан киргиз 3. Бүтүн сан киргиз 5. Дагы да түшүнүктүүрөөк болсун үчүн экранга чыгарган учурда биз A санын жазалы. Колдонуучу киргизген A саны бүтүр аркылуу каалаганча маани киргизсек боло берет. Ал үчүн b барабар s деп жазалы. Бүтүр калып калыптыр, кечиресиздер. Бүтүн сан киргиз 4 жана 5. 4 кошулу 5 барабар 9. Биздин программа туура иштеп жатат. Эми биз бүгүнкү жасаган программабыздын негизинде дагы башка программаларга өзгөртсөк болот. Мисалы үчүн киргизилген эки бүтүн сандын суммасын гана эмес, айырмасыны, көбөйтүүсүнү же бөлүүнү аткара турган программа түзсөк болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Келеки сабакта амандашканча сак саламатта болуңуздар.